Тик бурчтуктун аянтын табуу формуласын ал S барабар A көбөйтүлгөн B. Ушул формула боюнча иштейбиз. Бул жерде A жагы жазып алабыз, маанилерин берип алабыз. 15, 16, 9, 12. Эми B жагы 4, 3, 2, 5 деп белгилеп алабыз. Эми бул жакка S барабар деген жерге бул жакка формула жазабыз. Анын үчүн мына жакка биринчи барабар белгини сөзсүз жазабыз. Барабардан кийин А бизде мына жерде A2 деген ячейканы бассак, курсорду алып келсек, ушул жерге A2 ячейкасы жазылып калат. Эми көбөйтүү белгисин F shift менен 8ди бассак көбөйтүү жазылат. Эми мына жерде B жагы ушул жерге эле 4кө курсорду алып келсек, бул жакта экинчи формула жазылат. Андан кийин Enter клавишасын басып койсок, мына жерде бизде биринчи A жагы 15, B жагы 4 болгон тик бурчтуктун аянты бул 60 чыгат экен. Эми бул жакта кийинкисин эсептейбиз. Бул жерге дагы барабар 16 турган жерге, мына жерге курсорду алып келебиз. A3 уячасы жазылып калат. Көбөйтөбүз. Shift менен 8ди басабыз. Андан кийин мына бул жерде B жагы 3 экен. Басып туруп, бул жерде Enter'ди басып койсок, бул жерде мынакей 48 чыкты. Эми бул жакта кийинки калган мисалдарды иштеш үчүн биз бул жерден мындай кылып белгилейбиз дагы. Экөөнү белгилегенден кийин мына астына плюс белги чыгып калат. Ушуну мындай тартып койсок, мына жакта биздин аянтыбыздын формуласы менен биздин мисалыбыз чыгат. Бул жерде да башка мисалдарды эсептейли. 15, 9, 18, 7, 42, 6, 25, 6 деп белгилейли. Бул жердеги көрдүңөр балдар, бул жерде автоматтык түрдө биздин мисалыбызды Excel электрон таблицасы ушундай кылып иштеп коет.